Саламатсыздарбы, менин каналымдын көрүүчүлөрү, сиздерди жаңы тасмамдан көргөндөн абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биз көрө турган тема, сүйлөй турган тема. Бул деген негизи ушул Аалам 25 деген эксперимент. Ал эксперимент эмне үчүн бай өлкөлөрдө ар кандай гендерлер пайда болуп, ар кандай мындай саясий жана жаңы саясий күчтөр пайда болуп, ал саясий күчтөр үй бүлөлөрдү бузуп, баягы мурдагы адаттагыдай салттарды талкалап, анан ошол баягы аябай катуу орус пропагандасына айтылгандай, негизи ошол көгүлтүр адамдарды пайда кылат, феминистка мындай лесбиян адамдарды пайда кылат. Алар деген өз укугу үчүн күрөшөт, бирок ал өз укугу үчүн күрөшүүлөр кээде радикалдуу формага айланып кетет. Радикалдуу формадан айлангандан кийин анан ошол бүт повестка, ошол бүт аженда деп коет орус тилинде, орус пропагандасында. Мисалы үчүн ошол дүйнө жүзүндө ошол эле Индия, ошол эле Кытайда буну Кытай үчүн мисалы чоң маселе эмес да бул нерсе. Кытай ал нерселерди түшүнөт, укуктарды өзүнчө түшүнөт. Бирок ошол Индияда дагы мындай өзүнүн маданияты бар да, ал бирок кантсе да алардын саясатчылары баары бир айтат да, бул деген мындай түзүк эмес, бул деген туура эмес нерсе деп. Менин байкашым боюнча бул нерсе аябай катуу мындай кээ бир адамдарды, өзгөчө орус пропагандага чалдыккан адамдарды аябай мындай жүрөгүн алып койгон окшойт. Анткени кээде менин комментарийлеримде жазып калышат да, ошол сен деген чындыкты айтып атасың, чындыкты мен айтып атам да, бирок баягы жок, сен туура эмес, сен деген ошол Орусияга каршы айтып атасың же жанакы СССРге каршы айтып атасың, сен деген ошолордон окшойсуң деп жазышат да. Булар деген бир нерсени айтар эле, 3 балам бар, мен үй бүлөм бар, мен аял менен жакшы мындай турмуш куруп келе жатам да. Ошон үчүн мен деген аларга кирбейм. Мен ал нерсени начар көрөм да. Так Илон Масктын бир интервьюсунда айткан пикирине кошулам да. Илон Маск айтып атат, биздин цивилизация бул мындай чексиз ааламда, космоста ошол көп чакырымда чейрек кездешкен жалгыз бир цивилизация адамзат. Бирок адамзат ар кайсы секундада жок болуп кетиши ыктымал. Аламат бир секундада болушу ыктымал. Метеорит келип чабабы, же дагы бир бала болуп кетеби, адамзат жоголот. Ал эми баягы эгерде ушундай социалдык кандайдыр бир кубулуштар болсо, бул социалдык кубулуштар адамзатты метеоритсиз жоготконго жардам берет деп өзү дагы айтат да. Анан эң негизгиси, эң кызыктуусу, так ошол эле Америка Кошмо Штаттарында ошол баягы бийлигине келген адамдар, ошол повестканы түрткөн, ушундай идеологияда жүргөн адамдар Илон Маска эчтеке кыла албайт. Биринчиден, Илон Маск бул эң бай адам. Экинчиден, Американын мындай туу чокусун көтөргөн адамы технологиялардын алдында. Үчүнчүдөн, Илон Маск чындыкты айтып атат да. Анан Америка Кошмо Штаттарында ошол чындык менен макул болгон адамдардын саны көбүрөөк болот. Дал ошондой эле башка өлкөлөрдө дагы. Бирок ошол кайра эле ошол Америка Кошмо Штаттарына барабыз, анткени аякта окумуштуулары эркин болгондуктан, алардын укуктары колдонгондуктан абдан көп мындай табууларды жасашкан, илимдерди жаратышкан. Ошол илимдердин негизинде анан аларда кызыктуу мындай ачылыштар болгон. Алардын бири ушул Джон Калхаун деп жазышат, Джон Калхун дейле да анын аты. Джон Калхун ошол окумуштуу этолог болчу. Этолог деген бул деген эмне? Бул деген жаныбарларды изилдөө да, жаныбарларды мындай байкоо, жаныбарлардын иш аракетинин аркасы менен анан адамзаттын баягы иш аракетин талдоо. Эмнеге? Анткени баягы мен билем, көп мен көрүүчүлөрдүн арасында көп мындай баягы түзмө-түз динде китептер, ыйык китептерде айтылгандай эле ишенгендер бар. Албетте, алда мындай ой бар, бирок дүйнө жүзү боюнча окумуштуулардын негизи бири мындай изилдеп туруп түшүнгөндүгү, бул деген адамзат эгерде гендер материалдарын алса, курттукун алса, банандыкын алса, ушул чычкандыкын алса, адамдыкын алса, маймылдыкын алса, мисалы үчүн чычкан менен 70% жагында 80% мындай жакын болот гени мындай салыштырганда. Банандыкы керек болсо адамга аябай жакын да, канча бир 90%, 94% жакын болуп калышы ыктымал гени окшоштугу боюнча.
маймыл менен 98% окшоштугу ыктымал. Бактерия менен кандайдыр бир 50-20% окшоштугу болушу ыктымал да. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген дүйнө жүзүндө бүт тирүү жаныбарлар, жандыктар, курт кумурскалар жана жаныбарлар негизи баарыбыз бир тууганбыз да, бир клеткалардан, бир микробтордон ушинтип өнүгүп чыкканбыз бир канча миллион жыл ичинде. Анан ошол өнүгүп чыккандан кийин ген баягы жакын бизге, биздин түргө жакын жаныбарлар, бизге жакыныраак мына гендик окшоштугу боюнча жаныбарларды байкашса этологдор, ошол жаныбарлардын жалпы жашоо тиричилигин байкап туруп, ал жашоо тиричилигин элге мындай тарталат да, коёлат. Аны айталат. Эгерде ушул жаныбар ушундай иш аракет кылса, демек адамзатта, мисалы үчүн адамдагы ушундай сыяктуу аракет кылышы мүмкүн деген ушундай чечим чыгарышат. Эми эксперимент Алам 25 дегенде жакыныраак баралы. Ошол Джон Келхун 1968 жылы 55 жыл мурда ушундай баягы жергиликтүү психиатрикалык клиниканын ичинде лабораторияны курган. Ар лабораторияда ушундай бир нече эксперимент өткөзгөн, 53-54 эксперимент чейин өткөзгөн деп айтылат кээ бир булактарда. Бирок негизи эксперимент 25 деген бул абдан баягы баарына белгилүү да, окумуштууларга, негизи баягы дүйнө жүзүнүн журналисттерине ошол 25-чи эксперимент белгилүү. 25-чи экспериментке чейин 1, 2, 3 деп башка эксперименттер да болгон. Ошол эксперименттер Джон Келхун 9-июлда ошо баштаганда ал экспериментти. 4 чычкан жуптарды алат, лабораториялык ак чычкандарды. Жана ошо психиатрикалык клиниканын аякта баягы ошо этологторго берип, окумуштууларга берип, баягы ооруканадагы жаткандардын баарын чыгарып, башка реформа кылып, ошо бош турганда ал имарат. Анан ошол имараттан ал лаборатория курат, лабораториянын ичинде атайын ушундай чычкандар үчүн дүйнө курат да. Мындай бөлмө, чычкандар чыга албаган. Ичинде тоннелдер бар, ичинде температурасы 20 градус, жайында 30 градуска чейин өскөн дейт, бирок негизи 20 градус чычкандарга жагат да. Анан ошол баягы тамагы мол, негизи баягы чычкандардын мындай эмнесин кааласа, эмнени суусу бар, тамактын түрлөрү бар, чычкандар жакшы көрөт. Жылуулук бар, жүн жана башка чөптөр бар, ар кандай мындай нерселер бар да ичинде. Туннелдер бар, каруселдер бар, чычкандар кааласа баягы жер ойноп чургап, ушинтип өзүн жакшы сезгендей. Анан ошол 25-чи эксперименттин чычкандары мындай кыскачасынан айтканда, баса бул маалымат деген бүт орус тили, англис тили маалыматтык булактарда толтур. Эгерде ошол тилди көрөм десеңер, андан да мындай жакшыраак материалдар бар, мен айткандан да аябай мындай дыкаттык менен айтылган. Анан ошол 25-чи экспериментте чычкандар бейиш болот да, чычкандардын бейиши болот. Эмне болуп кетет ошондо? Чычкандар ошол бейиште жашап атканда алар эң биринчи эмне кылат? Албетте көбөйөт. Тез-тез көбөйүп кетип, 100 даанага чейин жетип, 100 баска чейин жетип чычкандар саны. Алар деген баягы өзгөчө жаңы кландарды түзө башташат, бөлүнө башташат да алар. Мурун эгерде 8 эле чычкан болуп 4 жуп бар болсо, алар бөлүнбөй мындай кадимкидей эле чычкан, жаратылыштагы чычкандар эле үй-бүлөт куруп 100гө чейин жеткенде 100 чычкан болгондо аларда социалдык карын катнаштар башталды. Социалдык карын катнаштар бул деген эмне? Бул деген биринчи кландарга бөлүнө баштады, ар кайсы группаларга бөлүнө баштады. Анан баягы кээ бир группалар, мисалы үчүн уулуу чычкандар, анткени ушул жерде бейиш болгондуктан чычкандар үчүн алар деген узак жашап калды. Ошон үчүн узак жашаган уулуу чычкандар кичүү чычкандарды кемсинте баштады. Аларга стресске чалдыктырып, тиштегилеп, кубалап ушундай кыла баштады. Анан кандайдыр бир мындай бул чычкандын коому бөлүнө баштады да. Бөлүнө баштаганда эң негизи алардын ичинде ошол жалгызсыраган, жалгыздыкты жакшы көргөн ошо ургачылар да, эркектер да бөлүнө баштады. Анан кандайдыр бир деңгээлде, бир 20%дай, 10%дай ошол ургачы чычкандар, бир да эркек чычкан жанына жолотпойт. Эркек чычкандар бир да ургачы чычкандын жанына жолотпойт. Алардын саны ошол 100дөн аша баштаганда баягы энелер өзүнүн балдарын өлтүрө башташты да. Өлтүрүп туруп жеп салып, ушинтип карабай, сүт бербей, артынан сүт берген чаңырса келип жөлүп кетип, ошону уясын бузуп ушундай кыла башташты да.
Эң таң калыштуусу эркектери кээ бирлери мындай ургачылардын аркасынан чуркабай отуруп алып тамак жеп жуунуп ушинтип өзүнүн эле кечке мындай сылап сыйпап ушинтип жакшылап мындай карап аябай кооз чычкандар болуп ал эме Келхон аларды сулуу чычкан деп атап койгон. Ушундай сулуу эркек чычкандар болуп анан бири бирине ушундай көңүл бура башташты да, эркектер эркектерге. Анан ушул да таң калыштуу болду, анткени негизи табиятта бул аябай сейрек кездешүүчү нерсе чычкандар арасында. Кээ бир жаныбарлар арасында болот, мисалы үчүн ушул арстандардын арасында болот да, бул чычкандардын арасында биринчи жолу ушундайды байкашты. Анан албетте баягы коом бөлүнө баштады. Ургачы чычкандар аябай агрессивдүү болуп баштады дагы, баарын тиштегилеп лидерликти үзүп алганга аракет кылышты дагы, ошол коомду кыйнап туруп, анан ошо баягы коом өзү өнүк мындай узабай калды да, бир малда. Узабай калды, эксперимент узак убакытта өткөрүлгөн, ошон үчүн баягы чычкандар кээ бир мындай көбөйбөй, жаңы ымыркайлар төрөлбөй, мындай чычкандардын эмеси кичинекейлери. Анан ошол нерсе мындай кандайдыр бир мындай коркунучтуу боло баштады да. Мисалы үчүн чычкандардын арасында ар кандай типтеги чычкандар болгон. Аябай агрессивдүү чычкандар кала берген, уулуу чычкандар. Анан кичүү чычкандар кала берген, кичүү чычкандардын духу өлүп калды дейт да ошол Келхон. Бул нерсе мындай уулуу чычкандардын үстөмдүгү баскандыгы баягы кичүү чычкандарды кубалагандар, кичүү чычкандардын духун жок кылып салды. Жана ошол инициатива жок болуп калды кичүү чычкандарда. Алар деген мурункудай баягы тамдарга чыгып, жаңы таанылбаган тешиктерге кирип баягы дүйнөнү изилдебей калды да. Алар деген бир жакта жатып эле коркуп, анан физикалык түрдө өлө башташты. Ошондо Келхон байкаганы боюнча баягы бир малда ушул тамагы зор, бүт шарттары жакшы чычкандын коому өзүнөн өзү өлө баштады. Албетте баягы эркектер эгерде көбөйбөсө, ургачылардын арасынан чуркабаса, эркектер менен болсо жыргап баягы ошол эле баягы мындай көгүлтүр болуп кетсе да, мындай айтканда. Ургачылар менен болуп, анан ургачылар аябай катуу агрессияга чалдыгып баарын тиштегилесе. Карылары бир малда өлө баштаса, баягы өзүнүн чегинен 2 эсе жашап көбүрөөк, анан бирок экинчи чегинен өтө албай өлө баштаса. Жаштары эчтекеге кызыкпай, бир жерде отуруп эле, эчтекеге мындай көңүл бурбай, өлсө жөн эле орундан эле. Ошентип анан чычкандардын коому өлө баштады. Чычкандардын коому өлө баштаганда, көбөйбөй баштаганда, Келхон баягы чычкандын баары өлө электе экспериментти токтотту. Жана ошол баягы көбөйбөй койгон, үй бүлө түзбөй койгон чычкандарды баягы тукумун уласын деп, анан дагы Америка Кошмо Штаттарында жаныбарлардын укугун коргогон агенттиктер, уюмдар аябай көп. Ошол уюмдар анын сотко бербесин, анан кыйнап салбасын деп, Келхон ошол калган бузулган чычкандарды тирүү калтырып, баягы лабораторияларга кайра берип, ушундай экспериментти токтотту. Ушул экспериментти токтоткондон кийин Келхон айтты, көрсө дейт, эгерде коомдо баары жакшы болсо, бирок баягы коомдун ичинде эч кандай маселе, проблема болбосо, коом өзү мындай чычкандардын коому да, аябай жакшылыкта, токчулукта болсо, биринчи өлө майрамдайт экен, анан өлө бөлүнүп баштайт экен, бири-бирин кемсинтип баштайт экен, проблема жок да, ошон үчүн проблемаларды өзү жаратат экен. Ошол жараткан проблемалардын кээ бирөөсү абдан катуу болгондуктан анан өзүн өзү кырып салат экен да. Эң биринчи жаштардын духун өлтүрүшөт экен. Жаштардын духун өлтүргөндө духу өлгөн жаштар бөлүнө баштайт экен. Ошондо жанакы көгүлтүрлөр, баягы ЛГБТлер пайда болот экен да. ЛГБТлер табигый түзүрдө боло берет, бирок ушундай чоң көлөмдө, так ушундай эксперимент 25 көрсөткөндөй абалда пайда болушот экен. Анан албетте бул нерсе коомдун так өлүшүнө алып келет. Негизи баягы кээ мусулман туугандар айтат, ушул акыр замандын белгиси деп. Балким, бирок баягы ислам өлкөлөрүндө ушундай нерсе болгону дагы өзү өкүнүчтүү да. Бирок ушундай нерсе болуп кетет экен. Баары жакшы болгондо жаныбардын тууганы болуп келген адам деле жаныбар да, мындай окумуштуулардын айтуусу боюнча. Чычкан менен аябай туугандык бар, анткени жаныбарлар дүйнөсүндө чычкан сүт менен эмизет баласын, адам да сүт менен эмизет баласын.
ушундай нерсеге алып келиши ыктымал экен. Эми негизи баягы башка эксперименттерди карайлы да. Мисалы Келхун 25-нчи экспериментке чейин 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү 0 деген номердүү эксперименттер болгон. Ошол эксперименттер боюнча жалпы прессада азыраак маалымат да. Ошон үчүн баягы пресса өзү деген массалык маалымат каражаттар, журналисттер баягы элге жаңылык жаксын деп туруп аябай мындай куйкаланган фактыларды, жаңылыктарды берет да. Ошол 25 эксперимент куйкаланган факт да, жаңылык. А бирок ошол эксперименттердин бир нече түрү болгон. Ошол бир нече түрүнө экөөсүнө келгиче мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Эксперимент 25 боюнча да, ошол Алам 25 деген эксперимент боюнча. Келхундун байкоосу боюнча жана кийин Элон Масктын жана башка ошол чоң окумуштуулардын, инженерлердин жана атактуу адамдардын философиялык ой жүгүртүүсү менин оюм боюнча туура кеткен адамдардын ой жүгүртүүсү боюнча. Мисалы үчүн Элон Маск өзү 9 балалуу да бүгүнкү күнү. Ошол байыган коомдо балдары жакшы тоок мындай чөйрөдө өскөн коом үй бүлөлөрдө ыдыроо башталат да. Ыдыроо деген эмнеден башталат? Проблема жок да, сени эч ким өлтүргөнгө аракет кылбайт. Жырткычтар артынан кубалабайт. Арстандар, карышкырлар артынан кубалабайт. Ачкадан өлбөйсүң. Анткени Америка Коңшу Штат баягы аябай бай өлкөлөрдө ачкадан так өлбөйсүң да. Бомж болсоң болосуң, бирок ачка болсоң дайыма сага бекер деле мындай атайын кайрымдуулук фонддор акчасын алып келип бөлүп тамагын алып келет. Ачка калбайсың. Ошондой коомдордо проблемалар, базалык мындай проблемалар жок коомдордо адамдар өзү жаңы проблеманы ойлоп табат экен да. Анан эксперимент 25 бул деген адамзаттын коомун аябай жакшы чагылдырат экен жана ошол жаныбарлар кандай алып барса, адамдар да ошондой өзүн алып барат экен. Анан мисал үчүн ошол Америка Коңшу Штаттарында бүгүнкү ушундай аяктагы гана эмес, биринчи байыган промышленный революциядан ошол өндүрүштүк революцияны өткөн Францияда болгон, анан Улуу Британияда да болгон. Мурунку Кытай империяларында болгон, аябай бай күчтүү болуп аткан кезинде. Индия деле Моголдор империясында аябай күчтүү мындай баарын жегип, жакшы жыргап жаткан кезинде да алар жерде да ушундай болгон да. Эгерде коом ток болсо, коомдо баары жакшы болсо, маселелер пайда болот экен. Мисалы үчүн ошол эң чоң маселе азыркы бай батыш өлкөлөрүндө. Бул деген негизи алардын байлыгын алып келген идеология кальвинизм болгон. Кальвинизм бул христиан идеологиясы, бирок жалпы баягы христиан динине оппозиция болгон карама-каршы технология, мындай идеология. Кальвинизмдин негизи мааниси эмнеде? Мисалы үчүн жалпы христиан мындай дини айтат да, бул адамга биз баарыбыз алдын ала баягы адам ата менен обо эненин кылган ошол кылмышы, кылган мисалы үчүн ошол зыйнасынын аркасы менен күнөөлүүбүз дейт да. Башынан күнөөлүү болгондуктан баарыбыз тең тозокко барабыз дейт. Анан жашоо ичинде биз ошол күнөөлөрдүн көбөйтөбүз дейт. Анан ошол тозоктон баягы чыгыш үчүн биз деген чиркөө салышыңар керек, же болсо мындай Иеговага, Кудайга жалынышыңар керек, же Иисус Христоско баягы евангелисттердин сектасында. Анан силерди Кудай кечирет, анан бейишке барасыңар дейт да. А кальвинисттер болсо башкача айтат. Жок дейт. Биз деген ушул дүйнөдө баягы папаны сыйлап, же болсо чиркөөнүн башчысын сыйлап, анан баягы жашоосу бою аларга багынып кулдай болуп, анан Кудайга жалына бербейбиз дейт. Биз деген азыр ушул дүйнөдө өзүбүзгө бейиш түзөбүз дейт да. Эгерде Кудай бизди сүйсө, демек биз бай болобуз. Бай болуш үчүн эмгектениш керек. Эмгектенин аркасынан бай болсок, анда Кудай бизден ак сүйөт. Деп ушундай идеология менен Америка Кошмо Штаттары түзүлгөн, Голландия түзүлгөн. Голландияда, Германияда ушул кальвинизм пайда болгон. Анан ошол Германия, Голландия, АКШ аларда ушундай башынан иштеген мындай эмгекке бар ошол адамдар көп болгон да, анан алар тынбай иштеген. Ошонун аркасы менен байышкан. А бүгүн ошол эмгекчил, анан динчил адамдардын балдары өстү. Жаңы өскөн балдары чиркөөгө баргысы келбейт, кальвинизмди окугусу келбейт, исламга барбайт, буддизмге барбайт, керек болсо теңирчилик же башка ушундай сыяктуу шаманизмге барбайт. Каалабайт, эчтекесин каалабайт. Анткени үйүндө тамагы бар, эч кандай проблема жок.
тегерегинде наркотиктер бар. Ошо наркотиктерди алып, чегинип алып, анан баягы асманда калкып жүрүп, баягы эксперимент 25-те эле өзүн алып бара башташат. Проблема жок жерден проблеманы жаратышат. Алар проблеманы жаратышкандан кийин баягы коомдон, үйдөн бөлүнгөнгө чашпашат. Ата-энеси үйдөн бөлө баштайт ал балдарды. Ошону бөлө баштаган ал балдар деген мындай эмгектенген жок да, анан эмгектин кара тери менен акчасын тапкан жок да. Ошон үчүн баягы ата-энесинен эле башынан эле акча олтурган. Алар үчүн акча жок да. Акчанын мындай акча эмгектин аркасы менен акча келет деген түшүнүк жок. Ошон үчүн алар неолибералдар болуп кетет. Бул деген эмне? Бул деген коммунисттер таза да. Анткени коммунисттер деле ошентип ойлогон. Адамзатка мындай эмгектенбесе эле баягы кичине эмгек баары бирөөсү көбүрөөк, бирөөсү азыраак келсе, анан ошол эмгектин баягы мөмөсүн баарына тең бөлүштүрсөк, баары жакшы жашашат деп коммунисттер ойлогон. Ошол эле бүгүнкү бай өлкөлөрдүн үй бүлөлөрдүн балдары, жаш балдары 30га чейин жетип калган ошондой эле ойлошот да. Ата-энесин баягы капитализмге жана кальвинизмге, динге ошол чалдыгат. Ал бизге керек жок, биз революция кылабыз, биз деген эркин болобуз, биз деген коммунизм курабыз, биз ошол биздин ата-бабаларыбызды баарын байлыгын алып алабыз, анан тең бөлүштүрүп, анан жыргап коммунизмде жашайбыз дейт. Аларга биздин баягы СССРдин коммунизми сабак эмес да. Анткени СССРдин бүгүнкү Орусиянын пропагандасы жана мурунку СССРдин пропагандасы аларга СССРди жомок кылып салган да. Бизге деле жомок кылып салбады, биздин деле. Ошол эле менин комментарийлердин арасында сейрек болсо дагы комментарийлер келет. Баягы СССР сон болчубуз, мороженое эң дамдуу болчу, жыргап жашаганбыз деп. Ал СССРди мамлекет сага баягы бокко кылгандай эле мамиле кылганды эч ким эстебейт да. Аны биз экономисттер, тарыхчылар, саясатчылар жакшылап документтерди окусак, ошону элестете алабыз да. Кандай начар өлкө болгон ошол СССР. Ар бир жараны кул болгон. Бирок баягы ал жерде жашаган, ал жерде жаштык өткөн адамдар жана ал боюнча ошол жаштык өткөн адамдардан ошол жомокторду уккан жаш балдар СССРди жомок көрө берет да. Ошол бай өлкөлөрдүн балдары бүгүнкү ошол эртең СССР кургусу бар. Алар түшүнбөй жатат. СССРде мисалы үчүн эгерде эмгектенбесең эч кандай ресурс пайда болбойт. Бирок алар ойлоп атат да, биз эмгектенбей эле баарына тең укук кылып туруп, ата-энелерибиздин байлыгын тоноп туруп, тең бөлүштүрүп салабыз, анан жыргап жашайбыз деп. Ушундой ойдо да. Анан ошон үчүн баягы ата-энеси эмне? Ата-энеси динчил. Ата-энеси үй бүлөлүк байлыктарга карманат, ошого каршы чыгышат да. Үй бүлө кур, күйөөгө чык, аял ал десе, катын ал десе, алардын балдары айтат: "Жок, мен үй бүлө курбайм, мен бала төрөбөйм, мен күйөөгө чыкпайм же аял албайм." Балдары келет дагы: "Мен эркек баласы эркектер менен жүрөм" деп алат. Бул менин ошол каалоом деп алат да. Анан кыздары жүрөт: "Мен күйөөгө чыкпайм, мен деген кыздар менен жүрөм" деп, ушинтип ЛГБТ болупчу. Анан кээрлер айтат: "Мен деген такыр операция кылам, мен деген баягы эч качан тукум кылбайм. Мен деген баягы өзүмдүн жыныс органдарын кесип салам" деп туруп, барып туруп кесип салат, стерилизациядан өтүп атат да өзүлөрү. "Мен child free'мын" деп. Илон Масктай кишилер ошол эле алардын эле уулу мууну ушуну карап кейип карап атат. Туй ата, бир нерсе жаман болуп атат. Бул нерсе биздин цивилизацияны, биздин өлкөнү жок кылчудай нерсе болуп атат. Көбөйгөн дүйнөдөгү түрктөр, мусулмандар келип, биздин балдарыбыз ошол эле мисалы үчүн жаныбызда турган мексикандар келип, Америка Кошмо Штаты, Европаны жок кылат, биз деген жок болобуз деп ушундай кейип, аябай цивилизациялык өлүмдүн астында тургандай өзүн аябай начар сезип жатышат да. Балдары болсо ошондой кылып атат. Балдарына 30 жыл, 50 жыл болду. Ошол 30 жыл, 50 жылга жеткенде алардын колуна бийлик түшө баштады. Алар деген менеджерлер боло баштады. Чоң компанияларга келе баштады. Компаниялар келип баарын уратып баштады да. Мисалы үчүн ушундай менеджерлер Netflixке келип, аяктан биз деген ошол бүт укук теңдүүлүктү, бүт ЛГБТны колдойбуз деп туруп, ошол бүт баягы социалдык ылдый жагында, ошол ылдый классында турган адамдар колдойбуз деп атып, Netflixтен баягы эски историялар, жаңы креативдүү, жаңы окуяларды, фильмдерди жаратпай, эски фильмдерди кайра актерлордун терисинин түсүн алмаштырып, же баягы жыныстык түсүн алмаштырып туруп, жыныстык гендерин алмаштырып туруп, кайра сериалды ошол эле эски историяларды переработкага ыргытып атышат базарга. Базардыга ал продукция кызыктуу болбой, ошол Netflix чоң миллиарддаган баягы миллиондогон
чыгымдарга чыгашаларга банкротко кабылып ошол азыр эле жаңыдан түшүнүп биз деген ушул туура эмес кылыптырбыз деп ошол менеджерлерди жумуштан чыгарып атышат. Так ошондой эле Дисней да. Дисней да миллиардка жакын доллар көлөмүндөгү ошо чыгымдарга чалдыгып, ошондой эле маселе менен алар акырында ошол diversity менеджер деп айтып коет, баягы көп варианттуулукту камсыз кылган менеджер деген должносттары да бар. Ошону да кууп жиберишти да, мисалы үчүн Диснейден. Алар түшүнүштү деген, бул нерсе өтө көп ойноюптур окшойбуз ушул нерсе менен депчи, баягы ар кандай ЛГБТ жана башка жана diversity идеология менен. Бирок мен ушул роликти жасап атам. Ушул роликти мисалы үчүн ошол эле адамдар көрсө, мага чоң риск да, мындай айтканда. Бул эмнени билдирет? Ошол diversity деген баягы көп варианттуулукту талап кылган адамдар, мисалы үчүн, азыр бийликке келишти жана чоң ошо YouTube'да башка платформаларда ошо булар үстөмдүк кылат. Алардын сөзү эмгиче күчтүү да. Ошолар аябай цензура кылып салышы мүмкүн. Алар баягы өзүнүн укуктарын коргош үчүн катуу пропагандалай башташты. Алардын саны аз. Алардын баягы саны 10%дан элдеринен ашпайт окшойт да. Бирок ошолор баягы аябай мотивацияланган, ошол революцияны жасайбыз деген мотивацияланган. Эксперимент 25-тегидей эле, ошол Калхундагыдай эле. Алар ошо цивилизациясын ушул жакка бурган атышат да, diversity, көп варианттуулук деп. Көп варианттуулукка бургандан кийин алар өзүнүн цивилизациясын өлтүргөнүн жатышат. Батыш цивилизациясын ушул байып, бутка турган, дүйнө жүзүнө демократияны берген, кээ бир учурунда баягы кээ бир дүйнө өлкөлөрүн кан жуткузган, кээ бир дүйнө өлкөлөрүнө план Маршалл сыяктуу байтып ийген ушундай цивилизация азыр бүгүнкү күнү өзүнүн ич арасында чоң кризиске астына келип калды. Ошол кризистин жыйынтыгы ал цивилизацияны жоготконго өбөлгө түзөт. Ал цивилизация жоголсо, баягы адаттагыдай, салттагыдай өзүн алып барып жүргөн коомдор, кыргыз коому арасында түрк элдердин коомдору, мусулмандардын коомдору, арабтардыкы мисалы үчүн, Кытайдыкы, Индияныкы, Кытайдыкы деле кризис болуп атат, Японияныкы деле кризис болуп атат. Бирок Индиянын эли, ушул Пакистандын эли, Бангладештин эли өзүнүн дүйнө жүзүн колго алып алат да. Жаңы цивилизация түшөт. Жаңы цивилизация пайда болот. Ошондой нерселер келип баратат. Аябай мында ак адам түзгөн цивилизация эксперимент 25-тин 70% баягы стадиясында, ошол акыркы стадияларына келип жатат бүгүнкү күнү. Бирок азырынча эксперимент 25-тегидей мындай такыр келип калды, такыр бары өлөт, азыр такыр бары токтоп калат деген нерсе боло элек, мага жете элек. Бирок өтө жакын келип атат да. Мынакей ушундай болот. Эми мен убада бергенде башка 25-ке чейин башка эксперименттерди дагы айтайын. Ошол эле Калхун, ошол эле чычкандарды катуу стресстик атмосферага жеткизген да. Эксперимент 10бу, 11 дегенде. Эксперимент 10-11-де ошондой катуу стресстик ситуацияга киргизгенде, жечтүү түрдө тамак бербей, суу бербей, тегерегинде ар кандай кайсы жерге барбасын ток урат, кайсы жерге барбасын кандайдыр бир мышыктар жүрөт да, ошондой аябай катуу стресстик ситуацияга киргизбесе, чычкандар кырылып кетти да. Анан ошого кейип туруп, анан дагы эмки мында кандайдыр бир балансты издеп 12-нчи эксперимент жасайт да Калхун. 12-нчи экспериментте чычкандарга баланс берет да. Бир четинен баягы тамак аш бар, суу бар, бир четинен ошол баягы проблемалар да бар. Бөлмөнүн кээ бир бурчтарында, мисалы үчүн ток урат, кээ бир бурчтарында тешикке кирип кетсе мышык күтөт. Кээ бир бурчтарында мындай жөн эле лабиринттер да, мында. Анын эң кызыгы, чычкандар ошол лабиринттерге барып, баягы жаңы жерлерди, жаңы жактарды изилдегенге кызыгып, чычкан бекеринен чычкан деп атаган эмес да биздин ата-бабалар. Коркуп, титиреп, бирок барыр баягы жаңы үнкүрлөрдү, жаңы жерлерди изилдегенге барып атышты да. Алардын коомунда чычкан ошо 12-нчи эксперименттеги проблемалар менен, проблема мындай жашоо шарттары
тең салмакта болгондуктан, баланста болгондуктан ошол популяция өтө өсүп кетпей, өтө көбөйүп кетпей, өтө азайып кетпей, өз орду менен акырындап ушундай жашап жатты дагы. Ал эксперимент узак болгондуктан баягы чычкандар өзүн жакшы сезип жатты. Абалы эң сонун болот. Ойдогудай да, жакшы. Анан оорубайт, алардын социалдык карын катнаштары бузулбайт. Кандайдыр бир баягы 25-чи эксперименттегидей мындай түзүк эмес нерселер болбойт да. Ушул нерсе таң калыштуу болду. Келхунга анан түшүндү да, Келхун кийин айтты. Эгерде коомдо баары жакшы болсо, коомдун духу өлөт экен. Коомдун духу өлгөндөн кийин коом өлөт экен дейт да. Анан айтат, эгерде коомдо кандайдыр бир деңгээлде маселелер болсо, ал маселелер дайыма адамды мындай кандайдыр бир кыйынчылыктардын астына тургузса, анда ошол адамзат ден соолугу орду жайда болот экен дейт да. Ошон үчүн мен айтып кетерим, урматтуу жаштар, мисалы үчүн эгерде мени көрсөңөр, эгерде сиздер азыр жашап атсаңар, силерде мисалы үчүн ата-энеңер силерди үйдөн куып алып атса, акчаны берүүнү токтотуп жатса, алар деген 12-чи эксперименттин сабагын түз жашап атышат да. Эгерде силер деген өзүңөр азыр баягы өзүңөрдүн жашышыңарга жетип калып, 18ден ашып, өзүңөр жашооңорду баштасаңар, проблемалар чексиз болот да. Мындай кайда жашаш керек, кайда иштеш керек, кайдан тамак алыш керек. Ана тегерегиндеги байларды көрүп алып туруп, ошондой эле машина алам, ошондой кийим кийем, ошондой парфюм алам, эркек бала болсоң, ошондой кыздар менен жүрөм, ошол кыздын жүрөгүн каратам, кыз болсоңор, ошондой бай балдарды илем дегендер, ошо проблемалар башыңарды катып атабы? Бул абдан жакшы да. Демек жашап атасыңар. Демек баары орду жайда. Эгерде проблемалар болсо, проблема мындай күнүмдүк мындай нормалдуу адамдык проблемалар болсо, анда силер бактылуусуңар. Эгерде бүт проблемалар тез чечилип кетсе, ата-энеңер силерге мол акча берсе, силерди жыргатса, бүт сурооңорду жаап койсо, анда эгерде алып кетсеңер алдыга, силерге чоң менин ошол урматым жана сыйым. Эгерде алып кетпесеңер, көп учурда силерден бузуласыңар да. Көп учурда силер эксперимент 25тегидей баягы жыргап жаткан чычкандардай болуп кетесиңер да. Силерден ыдырап, наркотикке чалдыгып, жашоодон мотивация көрбөй, жашоонун ичинде маанини көрбөй, иштебей, эчтеке кылбай, эмнеге иштеш керек? Акча бар да. Жок болуп кетесиңер. Ошондуктан мен айтарым, эгерде силерде нормалдуу, күнүмдүк турмуш, тиричилик проблемалар бар болсо, анда силер бактылуусуңар да. Бул деген эксперимент 25тин сабагы. Жана ошол биздин өлкөдө эле бир күнү байыйт. Байып туруп, биздин эле балдар аябай жакшы жашап калат. Ошондо биздин коом даяр болуш керек да, ойлонуш керек. Кооптуу маал келатат деп ойлонуш керек да. Ага чейин азыр биздин өлкө анчалык бай элек, биздин киши башына ичкүдүн продуктусу 1,5 миң доллардын тегерегинде, дүйнө жүзү боюнча орточо ВВП ошол 4 миң доллардын тегерегинде, а мындай кичине бай деп калган, жакшы байып калган, жакшы алдыга чыгып бараткан өлкөлөрдүкү 7 миң доллар киши башына, аябай бай өлкөлөрдө, мисалы Кувейт, Сингапурда 80 миң доллар киши башына. Ага биз жете элекпиз. Ошо бизде проблемалар абдан көп. Демек азыр биз бактылуубуз да. А кийин ошого жеткенден кийин анан дагы бир коптуу момент болот. Ошондо бул роликти көрүп алып, ошол кийин келечекте чара көргүлө. Балким кээ бир проблемаларды кол жасалма түрдө жасаш керек. Мисалы үчүн, бүгүнкү күнү эң чоң проблема адамзат үчүн бул деген Илон Маск айткандай эле, жерден асманды карай учуп, космосту карай учуп, жаңы планеталарды багындырып, аяктан ушул жаңы атмосфера куруп, айыл чарбачылыкты куруп, колонияларды куруп, аякта адамзатты көбөйтүп, аяка жиберип, жашагыдай кылып туруп, шарттарды түзүп, анан галактикага тарап кетүүдө. Бул деген абдан чоң, аябай тобокелдүү, бирок кызыктуу жана абдан адамзатка керектүү проблема да, маселе. Демек, эгерде силерде бул жерде проблемалар жок болуп калса, космоско чыккыла, аякта проблемалар толтура, проблемаларды чечип атып, силер бактылуу жана орду жайда болосуңар. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Thank you.